Кыргызстандын футзал боюнча чемпионаты ууланууда. Кечээ 17 февраль күнү Бишкекте жайгашкан Газпром спорт комплексинде кезектеги турдук оюндар болуп өттү. Турдун борбордук беттешинде Бишкектин Алга Дордой клубу менен Оштун Эрем клубу кес келди. Учурда турнирдик жадыбалда 1-2 орунда келе жаткан командалардын беттеши бир топ футбол сүйүүчүлөрүн топтоду. Эске сала кетсек, эки команданын биринчи айлампада болгон беттеши 8-3 эсебинде бишкектиктердин жеңиши менен аяктаган. Андыктан бул эрөөлдө Эрем алгачкы айлампадагы утулуп калган оюну үчүн өч алууга мүмкүнчүлүк алды. Алга Дордой клубу болсо беттешти утуп атаандаштарын турнирдик жадыбалда кубалап жетүү аракетин кылды. Бүгүнкү эми ушу чемпионаттын эң кызыктуу оюндарынын бири болуш керек. Анткени былтыр да өзүңөр билесиңер, финалдык таймашта ушу пенальтиден утулуп калып, экинчи орун болуп калганбыз. Быйыл ушу балдарыбыз жаңылап күчтөнүп, быйыл ушу чемпиондук ат салышып атабыз. Азыр биринчиден баары Кудайдан, экинчиси ушу биздин балдардан. Көпчүлүк учурда көрүүчүлөрдү аз топтогон Суперлиганын оюндарынан өзгөчөлөнүп, бул беттешке куйурмандар абдан көп келди. Оюн башталып, эки тарап жеңишти атаандаштарына тарттырып жибербөө аракетин кылышты. Алгачкы мүнөттөрдө эле оюнчулар бир топ кыйынчылыктарга дуушар болду. Ылдамдык өөрчүп, оюндун кызыгына кирген футболчулар топту жоготпоо үчүн бири-бирин жөөлөп, көп учурда оюн эрежелери бузулуп жатты. Ошол эле учурда эки команда тең кооптуу чабуулдарды кылганды унуткан жок. Ал эми дарбазачылар өз чеберчилигин көргөзүп, бир топ мыкты сейвтерди кылды. Ошентип биринчи тайм дээрлик соңуна чыгып баратканда коноктордун катарынан Башир Мохсен өзгөчөлөнүп эсеп санын ачып койду. Өз дарбазасына гол өткөрүп алууну күтүп тургандай элес калтырган Алганын оюнчулары топту алып алдыга жөнөдү. Бирок 2 мүнөт убакыт эсепти теңөөгө аздык кылып койду. Биринчи тайм 0-1. Биздин спорт комплексте бүгүн футзал боюнча чемпионат өтүп жатат. Өзүңүздөр көрүп аткандай, жылга караганда быйыл деңгээли өйдө болуп, башка сырттан келген Тажикстандан, Өзбекстандан, Ирандан келген оюнчулар да ойноп жатат. Экинчи тайм башталып, борбордук клуб эсепти теңөө аракетин улантты. Бирок алардын ою ишке ашпай, тескерисинче Эрем командасы гол киргизип, эсепти 0-2-ге айландырды. Чабуулга басым жасап, коргонууну унутуп койгон Алганын футболчуларын бул саам Манас Абдырасул уулу жазалады. Андан соң кайрадан эле Оштон келген команда мыкты чабуул уюштуруп, эсепти 0-3-кө жеткирди. 3 гол айырмачылыгы Алга клубуна абдан эле көп болдубу же өздөрүнө ишеними жоголдубу айтор, оюндун ылдамдыгы бир топ басаңдай түштү. Ал эми Эрем кезектеги 3 упайды топтогонуна ишенип, эч кайда шашпастан оюн алып барып жатты. Мындай ишенимдүү оюн менен алар дагы бир нече гол киргизип коюуга мүмкүнчүлүк алышты. Бирок бардык учурда чабуулдар соңуна чыкпай калып жатты. Мына ошентип оюн бүтөрүнө аз убакыт калганда коноктор уюштурган чабуулдардын бири голго айланды. Мунусунда Николай Пенгрин керектүү учурда керектүү жерден орун алып, ыңгайлуу чыгарылып берилген топту бош дарбазага мыктап койду. Эсеп саны 0-4. Эрем клубу Алга Дордой клубунун үстүнөн ишенимдүү жеңишке жетишип, турнирдик жадыбалдагы лидерликти бекемдеди. Ал эми Алга Дордой клубу чемпионаттагы негизги атаандашынан утулганы менен чемпиондук үчүн күрөшүүнү улантат. Бул алардын башкы максаты экенин аталган клубдун президенти билдирди. Мүмкүнчүлүк баарыныкы эле бирдей. Анткени азыр өзүңөр билесиңер, могу беттешүүлөрдөн кийин плей-офф башталат. Ал жерден ошо күчтүүлөр команда калат. Күчтүү командалар биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү орунду алгандар чыгат дагы. Ошоктан анан уже биринчи орунга таймашуулар башталат да. Жаңы позицияларга коюп, өзүбүздүн командабызда күчтөндүк. Быйыл эми биринчи орунга гана таймашабыз да. Нурадил Талайбек уулу, КТРК Спорт, Спорт Сереп.